Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот. Бул сөздү Исхак Разаков айткан. Дал ушул 25 октябрь күнү Кыргыз элинин улуу жетекчиси, мамлекеттик жана саясий ишмер, Кыргыз Республикасынын баатыры Исхак Разаковдун туулган күнү. Биз азыр Бишкек шаарынын тургундарынан Исхак Разаков ким болгон, канча алдык деңгээлде билишет, сурамжылоо жүргүзөлү. Биз менен бирге болуңуздар. Исхак Разаков ким болгон? Таанысызбы? Саламатсызбы? Исхак Разаков ким болгон? Исхак Разаков Кыргызстандын биринчи президент болгон. Ушул жөнүндө. Сиз кайсы окуу жайда окуйсуз? Бустаба. Канчанчы курс? Биринчи. Бул университет кимдин атынан билесизби? Насирдин Исахов атынан. Рахмат. Саламатсызбы? Кыргызстан президенти ким? Сооронбай Шарипович. Да, бир суроо. Исхак Разаков ким болгон? Исхак Разаков. Билбейт. Саламатсызбы? Бир суроо берейинчи сизге. Бир эле суроо. Десем, жооп берүүдөн баш тартты. Исхак Разаков Кыргыздардан чыккан биринчи туңгуш азыркы тил менен айтканда президент десек болот. Ал 1960 жылдан башкарган, 60 жылдары. Бүгүнкү күнгө салыштырып караганда эң мыкты президент деп айтсак болот, эң бир борборубузду өнүктүрүп, кыргыз тилин өнүктүрүп, Манас эпосундагы эпос болуп жазылып калышына чоң себепкер болгон биздин чыгар үлгү тутар бир инсаныбыз деп айтсак болот бир сөз менен айтканда. Саламатсыздарбы? Студентсиздерби? Ооба. Кайсы жерде окуйсуз? Национальный. Исхак Разаков ким болгон? Исхак Разаков Кыргыз элинин биринчи айтсам өкмөт дагы мен айткан. Исхак Разаков айткан сөздөрдөн жакшы билебиз. Сен таза болсоң, биз таза. Сен таза болсоң, коом таза болот деген. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом таза болот. рахмат. Исхак Разаковдон ким болгон билесизби? Исхак Разаков жазуучу. Кинолорго тартылган. Кайсы кинолорго тартылган? Өзүнүн киносу бар, өзүнүн унутуп калдым, киносун көргөм анын телевизордон. Аябай мындай атактуу киши болгон. Эми ушул эле суроо сизге суроо берейин. Исхак Разаков ким болгон? Разаков актер болгон болуш керек. Өзүнүн сөзү бар болчу да. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом таза болот деген. Кайсы окуу жайда окуйсуз? Таштан Эрматов музыкальный коллежде. Ушул эле суроо сизге. Исхак Разаков ким болгон? Актер болгон. Жазуучу, өзүнүн киносу бар. Кандай кинолору? Киносун көргөн эмесмин. Коомдук публицист болгон. Дагы бул менин оюмча дагы ырчыда болгон, мындай кээ бир мындай кыска поэмалар да жазган. Анан бул киши биздин аябай чоң сыймык кишилерден. Сизге бир суроо берейинчи. Исхак Разаков ким болгон? Жок эле. Оңой эле суроого. Бир суроо берейинчи. Исхак Разаков ким болгонун тааныйсыздарбы? Кайсы окуу жайда окуйсуз? Сиз студентсиз? Ооба. Кайсы окуу жайда окуйсуз? КГУста. Исхак Разаков ким болгонун тааныйсызбы? Буга чейин окудуңуз беле? Ооба. Исхак Разаков ал Кандай сөз бар эле? Сен таза болсоң, мен да таза болом. мен таза болсом, Коом таза болот. Саламатсыздарбы? Мен бир суроо берейин. Студентсизби? Мына балдардын баары катышат.
Мен сизге бир суроо берейинчи. Сурамжылоо боюнча Исхак Разаков деген ким болгон? Исхак Разаков деген Кыргыз Республикасынын немеси болгон да. Биринчи секретарь деп коебу, азыркы президент дейт. Дагы? Кайсы окуу жайда окуйсуз? Кайсыда? Исхак Разаков ким болгон тааныйсызбы? Ооба. Кыргызстандын эмеси болгон эң биринчи башкарган президент да как. Биринчи. Саламатсызбы? Бир суроо берейинчи. Исхак Разаков ким болгон тааныйсызбы? Тааныбайсызбы? Жооп жок. Биз сурамжылоону улантабыз. Саламатсызбы? Сурамжылоо боюнча бир суроо берейинчи. Исхак Разаков ким болгон? Тааныйсызбы? Мен айтсам болобу? Болот. Кыргызстандын эң биринчи президенти болгон. Туурабы? Дагы? Суроо. Жакшы сөздөрү бар го айткан, ошол дейсизби? Ошол Исхак Разаковдун жардамы менен Кыргызстан өнүктү деп ойлойм. Өзүнчө жол салынып, кыргыздар мындай өзүнө мындай жан багып кетишти ошол Исхак Разаковдун. Исхак Разаков атындагы бизде окуу жай бар, кайсы окуу жай? Билбейт экенбиз. Политехника. Анан сен таза болсоң, мен таза болсом, Коом да таза болот. Исхак Разаков ким болгон? Тааныйсызбы? Исхак Разаков Бизде окуу жай бар, ооба бар Кайсы азыр. окуу жай? Ушуну атын Сиз унутуп калыптырмын да политех. Политехника окуу жай. Дагы жакшы сөздөрү бар го? Эстесиз? Сөздөр сен таза болсоң коом да, мен таза болсом коом да таза болот. Билип алыңыз, Азыр алдымда чыгып келе жаткан кыздан сурайын. Саламатсызбы, жоңгуз? Сиз студентсизби? Да. Кайсы окуу жайда окуйсуз? Ну, мен уже бүттім. Повардыкын. Исхак Разаков ким болгонун билесизби? Этот самый первый секретарь. Исхак Разаков ким болгонун тааныйсызбы? Ооба. Исхак Разаков бул биринчи секретарь болгон, немеден чыккан, Баткен областынан чыккан. СССР биринчи жашаган. Ал анын улуу сөздөрү бар. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом таза болот деп. Азаматсыз. Исхак Разаков ким болгон? Десем элем бардыгы камерадан качышат. Исхак Разаков ким болгон тааныйсызбы? Исхак Разаков. Ким болгон? Первый секретарь КПСС Кыргызской Республики, да? Дагы?